Асманда bir хвостатый деп, бұл орыстарда да түшүнүк бар екен, құйрықты жылдыз деп. Қырғызда дағы айтылаткен bir жамандықта болорда, bir жакшылык болорда көрүнөт деп. Анан ушу 2007 жылы Алай жергесине ушул катчы катары кызматы буйрулган Зульфияга Құйрықты жылдыз деген китеп жазылган. Ошондо мынтип берилет. Құйрықты жылдыз асманда хвостатый, же болбосо ушу интернеттен карасаңыздар, хвостатый звезда бул жер шарынан да чоң экен. Асманда турат экен. Ошонун энергиясы инопланеттен катары жерге түштү дагы бир адамды кийди деп берилет. Бул китептин өзүндө. Же болбосо мына асманда ата тег арбай, инопланеттен энергия катары ак кууну кийип атат да. Ушундай эле элестеткиле. Анан ал жерге түшкөндүктөн ал аалам ак, ал жылдыз. Аалам да өзү, ал ааламда турган. Ак, бир жакшылык болорду көрүнгөндөй. Жерге түшкөндө анан жанагы жердеги окумуштуулар айтып атыптыр, мен унутуп калдым. Мындайча айтканда, жердин энергиясы өстү депчи. Мисалга, Герцент дейби, бир өзүнүн аты мындай, метр деген сыяктуу, километр деген сыяктуу өзүнүн бир методикасы менен айтылганда, мурун 1,5 миң болсо, азыр бир 3 эсе 4,5 миң, 6 миңге көбөйдү депчи. Анысы кандай ошо ааламдагы куйруктуу жылдыз жерге түшкөнү энергия катары. Жер ошон үчүн түндүк түштүк муз океандын ээрип атканы ошол. Кыштын жоюлуп атканы ошол. Анан ааламда ошол инопланетандар жашачу энергия жерге түшүп бир адамды кийгени. Ал адам ошол аял сыпаттагы адам аты Арыстан Алай энергия кийиптир да. Баягы бир асман көчүчүндө бир шариктерди үйлөп учурат го. Ал кичинекей эле да, анан бул жерде бирдеме воздухтан анан шарик пайда болгондой, ошондой мындай жомоктоштуруп караганда. Ошол энергиянан давлениянын көтөрүлүп атканы, аты жөнү аныкталбаган оор сыркоонун көбөйүп атканы, ааламдагы ошол аалам жашаган, арбайлар жашаган, инопланеттан жашаган энергия жерге түшкөндүктөн анан ошол Арыстан Алайдын корпусуна жайгашты деп берилет бул китепте. Кимдер жайгашты? Байланышкандар дейт, улуттар дейт, адамдардын жайгашынан, диндин, техниканын илим дейт. Ошондуктан мына бир адамда өзгөрүү болгондо эле дүйнөдө өзгөрүү болуп кете берет экен. Динди мен бул жерде эле жапкан жокмун, дүйнөдөгүн жаап койдум. Энергия катары, аба катары. Ошон үчүн эч жерде окшобой аткан ошол. Дүйнөдө деле жерип атпайбы? Анан куйруктуу жылдызга табияттын жайгашуусу. Ал сойлоп жүрүүчүлөр, токой жаныбарлар, чөптөр, суу жаныбарлар, канаттуулар. Ошолордун энергиясы жайгашыптыр. Анан түшүмдө да көрүп атам да, акчылаан келип мени кароого ал дейт. Анан кароого албасаң деп бул жерде кичине кан чыгарып, анан Төрөбай деген уулум бар, ошонун жанына алам деп коет. Анан эртеси күнү ойлонуп, Арыстан Алай ошол куйруктуу жылдызга айланат. Караңгы күчтөрдү кароого калат. Табиятты кароого калат. Көк асманды кароого калат. Улуу, ыйык адамзатты, чынык адамзатты кароого калат. Бийликти, байлыкты кароого калат деген билдирүү бар. Анан көрсө ошо энергия иштеп аткан турбайбы деп анан ошо кароого алдым деп. Мына ушундай. Бул жашоо өзү сыйкырчылык. Бул ааламдык маданият. Өткөндө шаманчылык, теңирчилик дедим го. Бул ааламдык маданият. Ошон үчүн кыргыз өзү теңирчи, кыргыз өзү шаман депчи. Кыргыз адам болуп жашай албайт, пенде болуп эч качан жашай албайт. Себеби кесиби башка. Орду башка. Жердик жашоодон адам рахат, кыргыз рахат албайт. Алып карагычты тоок кепеге алып келип койсоң, ал чыдайбы? Чыдабайт да. Кабылан жолборстап келип, мызыктын жанына коюп койсоң, чыдабайт да. Мына ошо сыяктуу
кыргыз дагы жерден бага айтпагай атканы, турмуштан бага айтпагай атканына, пендечилик бизнеси жүрбөй атканы да ошол. Көрсө Кыргыздын орду ааламдык иш. Анан рахат алат, анан көңүлү тынчыйт. Бул менин башыман өтүп аткан нерсе. Анан ошол иши жүрүшөт, ааламдык иши. Жалган дүйнө жабылат. Ошон үчүн Арсеналайга көчүрмөмүн деп жашаңыздар. Анан эмне болду куйруктуу жылдыз жерге түшкөнү? Иньяндын күчү жоюлуптур. 15 закон өчүп кетти. Эми жаңы доордо өчкөн закондор эч качан тамбайт, тамган закондор эч качан өчпөйт деп берилет. Мисалга, магия эч ким иштете албайт экен, ал бүтүптүр. Диндин күчү жоюлуптур. Эми эч кандай дин өнүкпөйт. Техника дагы бүттү. Техника эми ошо чындыкты гана аткарат, эч кандай жамандык иш кыла албайт. Асмандагы Алланын да күчү жоюлуптур. Анткени энергиясы жерге түшүп кетти да, ошон үчүн Алла деп аткан менен эч пайда жок. Адамдын кара күч менен бийлик ээлери не кылып атат? Эчтеке окшоштура албай атат. Акча менен иш бүтпөйт, Арсеналай менен иш бүтөт дейт. Ошо акчанын да күчү бүтүптүр. Эгер чындыкка иштебесе. Ошентип 15 закон өчтү. Убакыт жоюлду, мына убакыт. Бат эле өтүп атат, абып атат. Анан куйруктуу жылдыз жерге конгондо тамган закондор. Адам, мына бир адам Кудайдын ордун аткарат дейт. Ошо адам Кудайдын ордун аткарганда анан алтын доор бейиши курулат экен жердечи. Асмандагы Алла кура албайт экен. Ошол адам кура алат экен. Өстүрө бөйдөлө энергиясы иштейби? Мына алтын доор курулуп атат. Табият бейишке айланып атат. Асмандагы бейиш дүйнөнүн энергиясы жерге отурду, эшикке чыгып, табиятта отурсаң башкача азыр табият. Себеби жерге түшүп алды, баамдагы кыңсылар керек. Азыр эмнеге көп адам ушу жаңы доорго өтө албайт деп ойлонсом, бул бейиш дүйнөдө, өлбөс дүйнө, жыргал дүйнө, жан дүйнөнүн тынчтык дүйнөсү. Адам ыраазымын деп эле жашап калат мындан ары. Төрөлгөнүнө ыраазымын, астыңа бисмилла деген унутулат дагы, аштын келгенине ыраазы. Тойгонуна ыраазы. Кыргыз болуп жаралганына ыраазы. Ишенимге өткөнүнө ыраазы. Ыраазымын. Шүгүр да артта калат, бисмилла да артта калат, ыраазымын. Улуу сөздү укканым ыраазымын болуп калат. Мына ошол сыяктуу адам Кудайдын ордун аткарып. Ким аткарат десе, ааламдан берилет. Өлбөс законун өздөштүргөн, аң сезими бийик, духу күчтүү, анан жоопкер дейт, ошо Кудайдын ордун аткара алган жоопкер. Адам Кудайдын ордун аткарат. Анын ошо Арсеналайдын түшүнүгү менен ишеними бириккенде эле дүйнөдө топ-топ закону иштеп баштайт. Арсеналай, дүйнөдөгү толкунду сиз гана ордуна түшүрөсүз деген билдирүүлөр бар. Ал эмнеси менен? Азыр сиздерде да жаратуучулук иштеп атат. Бирөөгө звонок кылсаң чалат, ойлоп койсоң чалып калат. Бирөөнү кеп кылсаң келип калат. Ошондуктан жаратуучулук иштелип кетти өзү. Ошон үчүн жаман оюңарды жоюңуздар. Андан кийин тамган закондон энергия адамзатты башкарат мына, аалам. Кара күч башкарбайт экен, бийлик башкарбайт экен. Азыр энергия адамзатты башкарат. Теңирчилик илими ааламды башкарат. Кыргызчылык кыргызды башкарат. Шамандар табиятты башкарат. Ошо химия, физика, теңирчилик, шаманчылык дүйнөлөшүүнү башкарат. Техника куйруктуу жылдыздын элчиси болот. Табият бейишке айланат, себеби куйруктуу жылдыз жерге түшкөн үчүн. Адамзаттын бейиши аял сыпаттагы адам ата болот. Мына бейишке чыгарып атат. Тирүүлөй. Мына ошентип отуруп, эң башкысы куйруктуу жылдыз Арсеналайдын адамзатты инопланетадан деңгээлге өстүрөт. Теология баш ийбеген химияга айланат делип берилет мына. Урматтуу журтум. Ошентип куйруктуу жылдыз жерге түшкөндүктөн анан түндүк түштүк муз океаны ээрип атат. Энергиясы жерге түшкөндүктөн. Ал энергия түшкөндүктөн инопланетадан периштелер, арбайлар жерге түштү дагы, жалгандын дүйнө бүтүп атат. Ошон үчүн пендечиликтен чык, динден чык, техникага байланба, өзүңдү жоопкерсиз, улуумун деп, жаратуучумун деп, жашоону боёйм деп, мындайча айтканда, жанагы ата жолу дагы жабылат. Бүттү ата жол, ал алипе болгон руктардын эле бир кереметин сездирүү үчүн. Сен атага айлан, ата жолундагылар. Атанын ролун аткар. Кайра эле койсой, анан эмне дейт деп эле мазарды кыдырып жүрө бербей.
ата жолундагылар мага оптом эле кирип кеткен. Келгенде эле шам жакканда токтоткон, намазында токтоткон, иши да жүрүшүп, дуктары да көтөрүлүп, өзү алда бир эволюция болгон, андан өтүп алды. Арбайдын ролун аткарып калган. Аларга мен эл үчүн деген мандат бергем. Себеби арбай деген ошентип бир мандат берилет. Анан алар ошо мандатты алгандан кийин анан дуктары көтөрүлүп калган. Ал бир көрсөтүүчү жол, ал бир илим. Адам ошого калыптаныш керек болуп атпайбы? Ошондуктан ата жолунда аккуу пендеден жаман болуп атпайбы үйүнө баргандачы? А сен илимге өтүп атага айлансаң, арбайга энерге айлансаң, сен андай жаман сөз оозанбайсың. Сен майдаланбайсың. Сен көкүрөгүң менен жашайсың. Сен ошо атадай күнү түнү кызмат кылып каласың. Ата жолунан айыкпаган адамдар келип, колуман, илиммен айыгып кетти. Мына урматтуу журтум,